Чыгыш таануу жана африканистика учурдагы жаңыдан өнүгүп келе жаткан илим. Анда чыгыш жана Африка өлкөлөрүнүн бүгүнкү күндөгү актуалдуу маселелери изилденип, аны жоюу жана алдын алуу аракеттери көрүлүп келет. Жогорку окуу жайларда мындай аракетке салым кошушуп, эл аралык мамилелердин өнүгүшүн камсыздашууда. Бул багытта Ош мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелер факультети атайын конференция өткөрүп, анда чыгыш таануу жана африканистика илимин терең изилдөө ыкмаларын талкуулашты. Иш-чарага чет элдик илимий кызматкерлер да катышышып, бул жаатта өз ойлору менен бөлүшүштү. Чыгыш таануу жана африканистика илими жаңыдан гана өнүгүп жатат. Салыштырмалуу Кыргызстанда бул илимге кызыккандардын саны арбын. Бирок билим берүү жаатында айрым өзгөртүүлөрдү киргизүү талап. Студенттер окуусун бүтүп эле калып калбашы керек. Алар илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп, эл аралык кызматташтык аркылуу билимдерин тереңдетиши шарт. Мындай ойду жергиликтүү илимпоздор да колдошот. Алардын айтымында эл аралык мамилелерди өнүктүрүү бул заман талабы. Ошол себептен өтүп жаткан мындай конференциялар жогорку окуу жайларды да эл аралык деңгээлге көтөрүп, студенттердин практикалык билимин жакшыртат. Конференция аталышына токтоло турган болсок, албетте Африкага чейин биздин студенттер али жеткен жок. Бирок келечекте ошондой болушуна мен толук ишенем. Иш-чара Ош мамлекеттик университетинин чыгыш таануу кафедрасынын өкүлчүлүгүнүн демилгеси менен өткөрүлдү. Алардын айтымында Кыргызстанда жаңыдан өнүгүүгө бет алган илимдин келечеги кең. Анткени учурда бул жааттагы адистер сейрек кездешет. Бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университетинде 50ге жакын бала чыгыш таануу жана африканистика багыты боюнча билим алып жатышат. Мына Кудай буйрса, бул алгачкы фундамент жана келечеги жакшы үзүрлүү болот деген ишеничтебиз. Биз ишенебиз, бүгүн резолюция кабыл алабыз. Кудай буйрса, анда көрсөтүлгөн сунуш пикирлердин бардыгын биз алдыда Ош мамлекеттик университетинин жамааты аткарат деген чоң ишеничтебиз. Бул конференция жогорку окуу жайларды туруктуу өнүктүрүү иш-чарасынын алкагында өткөрүлдү. Жалпы 94 илимий кызматкер катышса, алардын 24-ü чет өлкөдөн келгендер. Илимпоздор иш-чаранын алкагында илимий чөйрөдөгү эл аралык кызматташтыкка токтолушуп, аны ишке ашыруу аракеттерин талкуулашты. Бул конференциянын натыйжасында конференциянын 2 күндүк ишинде чет өлкөлүк коноктор менен биздин өзүбүздүн Кыргызстандын окутуучулары чогуу тажрыйба алмашып, анан кызматташтык эки университеттердин арасында, мамлекеттердин арасында кызматташтык өнүгөт. Конференциянын жүрүшүндө жогорку окуу жайларды туруктуу өнүктүрүүгө арналган эл аралык резолюция кабыл алынмай болду. Анын негизинде илимий чөйрөдөгү эл аралык кызматташтык жана тажрыйба алмашуу жоболору бекитилет. Белгилей кетсек, Кыргызстанда мындай конференция алгачкы ирет өткөзүлүп, жыл сайын улантуу пландалууда. Адилет Иманов, Айдын Токтосунов, Ынтымак.